Мен агамды абдан жакшы көрчүмүн. Ал менден 8 жаш улуу болчу. Үйдүн тунуулу, атанын таянычы, менин үлгүм болчу. Анын күлкүсү үйгө жарык алып келчү. Анын үйүнө кирсең, жеңем шайыр, балдары улам ата деп тосуп чыгып, үй толо кубаныч болуп турчу. Бирок бир кыштын суук кечинде баары өзгөрдү. Агам жумуштан кайтып келе жатып, жол кырсыгына кабылды. Таңга жуук телефон чалды. Көзүмдү ачаарым менен бүт дүйнөм астан кестең болду. Атама карадым. Анын көздөрү тешип кетчүдөй. Апам болсо үнсүз ыйлап отурган. Менден улуу агам, менин тирегим ошол кырсыктан бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Ошентип ыйлап сыктап, байкемди дагы акыркы сапарга узатып отуруп калдык. Жеңем 2 баласын кучактап, көз жашын токтотпой жүрөт. Бири 5-те, экинчиси 3-тө. Атаң кайда деген суроого жооп издеп, тегерене беришет. Бирок эч ким ага жооп бере албайт. Ошол күндөн кийин биздин үй дагы үнсүз жашай баштады. Агамдан калган үй, андагы жесир жеңем жана 2 бала. Ошолордун жашоосу эми мени карап тургандай болду. Башында апам көп айтчу эмес, бирок күндөр өтүп, элден улам сөз чыга баштады. Агасы өлсө иниси үйлөнөт, салт ошондой дегендер чыкты. Көп өтпөй, апам мага да унчукпай жүрүп, бир күнү жаныма келип олтуруп алып, оларды айтты. Балам, сен акылдуу уулумсуң. Мен жеңеңди жалгыз калтыргым келбейт. Балдарды жетим, үйдү жесир кармап отуруу оор. Өз бир туугандарыңа сен жардам бербесең, ким берет? Жеңеңе үйлөнүп, балдарга эми сен ата болосуң. Акылдуу жансың, мен сага ишенем. Бул кеңешимди угат деп, дагы да болсо үмүт артам сенден, деп басып кетти. Бул сөз мага катуу тийди. Анткени менин сүйгөнүм бар эле. Айпери, ал мен үчүн дүйнөдөгү эң кооз, эң таза жан. Экөөбүз чогуу жашоону, үйлөнүүнү кыялдамчубуз. Эми болсо тагдыр мени кайчы бурчка коюп койгондой. Айпери башында унчукпай угуп жүрдү. Бир күнү кечинде жолугуп айттым. Айпери, апамдар менден күткөн нерсе башка. Сен болсо башка жашоону элестеткенсиң. Мен дагы. Бирок менин алдымда чоң чечим турат. Айпери унчукпай туруп калып, анан акырын жооп берди. Мен түшүнөм. Бирок мен жеңеңдин ордун ээлей албайм. Эгер сен ошол үй бүлөгө барсаң, экөөбүздүн жолубуз экиге айрылат. Мен сүйүп турсам да, сенин тандооңо тоскоол болбойм, деп басып кетти. Эмнеден жаздым, неден адаштым, айтчы деги кимге мени эми алмаштың. Куса болу ардагым, куруп барат дарманым, кучагымды жылытарга сендей жок. Бирге жүргөн күндү сагындым, сенин күлгөнүңдү сагындым. Көрүнгөн булут, төгүлгөн тунут, көз жашымды аягым. Мен сени таптым, багынан махаббаттын. Сен дегенде сел болуп актым. Болбодуң бактым, билбедиң баркым. Айтчы деги кимге мени эми алмаштың. Куса
болуп ардагым, куруп барат арманым, кучагымды жылытарга сендей чоң. Бирге жүргөн күндү сагындым, сенин күлгөнүңдү сагындым. Көрүнгөн булут, төгүлгөн тунук, көз жашымды аягым. Ошол түнү уйку мага келген жок. Кийинки күндөр оор өттү. Жеңем эч нерсе дебейт, кээде мени карап коет. Балдар мени көргөндө кубанып чуркашат, ата келет деп эле шашышат. Бир күнү мал сарайда жеңем экөөбүз калдык. Жамгыр жаап, сыртка чыга албай, жымжырт отуруп калдык. Ал үн катты. Мен эч нерсе суранбайм, эч нерсе күтпөйм. Болгону балдар жетим болбосо экен дейм. Мен башымды ийип унчукпай калдым. Эгер мен бул үйгө кирсем, ал сүйүүнүн эмес, парыздын негизинде болот. Бирок эгер кетсемчи, балдарчы? Алар кайда барат? Айылдын аксакалдары бир күнү чогулуп калып, бирөөсү абдан катып айтты. Эл эмне дейт дебе? Сен ошол балдардын чоң байкесисиң. Агаңдын орду сенин милдетиң. Ошондон бери мен жалгыз калганда дайыма өзүм менен өзүм сүйлөшөм. Айып берүү көз алдымда, мен аны сүйөм. Бирок жеңимдин көз карашында үмүт турат. Балдардын үнүндө ата деген кайрык бар. Апамдын тилегинде үй бүлөнү сактап кал деген үн бар. Мен азыр үйлөнө элекмин. Эч кандай чечим кабыл алынган жок. Болгону күн өтүп жатат. Менин алдымда 3 жол турат. Биринчиси Айпериге кайтам. Бирок үй бүлө алдындагы парыздан баш тартам. Экинчи жеңеме үйлөнүп, агамдын балдарына ата болом. Бирок өз бактымды курман кылам. Үчүнчүсү экөөнө тең жок болуп, өзүмө жалгыз жол издейм. Кайсы жолду тандасам туура болот? Мен агамдын ордун басууга татыктуумунбу? Же өз тагдырымды издеп кетишим керекпи? Балким сүйүү келер, кетер, милдеттүү бөлүктейт. Бирок жүрөгүнүн дагы угуш керек эмеспи? Эми мен ойлонуп отурам. Бүт жашоом ушуга байлангандай. Мен эмне кылсам, кайсы жолду тандасам туура болот? Араңыздарда балким меникиндей тагдырды кечип жашап жүргөндөр бар чыгар. Сиздерден кеңеш күтөм.